2002 жылы дал ушул күнү 17 мартта Аксыда бийлик элге каршы ок атып, 6 адам каза тапкан. Анда ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана өзөн кугушту бербөө маселеси талаптары коюлган. Бул коом тарабынан, эл тарабынан канчалык мыкты баа берилгени менен мамлекеттик деңгээлде тарыхый жана укуктук баа бериле элек деген коомдук пикир бар. Сиздер 5-канал түз эфиринде учурда программасын көрүп жатасыздар. Аны мен Кутман Маматазимов алып барам. Амансыздарбы? Сиз байкап тургандай, алдыдагы 1 сааттык түз эфирди биз Аксы окуясына арнайбыз. Студиябызга келген коноктор менен тааныштырайын. Кыяз Молдокасымов, тарыхчы, андан тышкары Орунбек Чондоев, коомдук ишмер, жана Турсунбек Акун, мурдагы акыйкатчы. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Алгач Казагай, Акаевдин бийлигинин тушунда негизги күнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүндө экен деп 1-2 жөн камап, андан кайра мунапыс берип актап чыгарды. Бакиевдин тушунда бул окуяны азыр тергегенге негиз жок экен деген чечим чыкты. Андан бери деле бир укмуш бир көңүл бөлүнүп кеткени байкалбайт да. Негизи баягы тарыхый баа берилиш үчүн ошого тиешеси барлар бийликтен кетиш керек, жана мындай окумуштуулар, интеллигенциядагы мындай алмашкан учур келиш керек деп айтып келебиз да. Ошол учур келдиби азыр? Учур эч ак эле келген. Ошол мезгилде элдин башын айландырып, атайын бир кеңеш уюштуруп, атайын бир комиссия түзүп, анан Аксы окуясында күнөөлөрдү жарым-жартылай айткандай болуп, анан ошол боюнча токтоп калган. Бирок биз тарыхчылар Аксы окуясын дайым айтып келе жатабыз. Кыргызстанда тоталитардык бийликти, үй бүлөлүк коррупциялык бийликти чыңдаш үчүн ушул Аксы окуясы ошону бетин ачып берди. Аксы окуясы болбогондо бул 24 марттагы окуя болбойт болчу 2005 жылдагы, и кийинки апрелдеги 7 апрелдеги элдик революция болбойт болчу деп айтып келебиз. Бул бардык окуялар бири-бири менен байланыштуу. Тарыхта биз ушу 3 окуяны бири-бири менен ажыратпай карап келе жатабыз. Бирок ачыгын айтыш керек, андан саясийдагы, укуктуктагы негизги баалар, жазалоолор ачык болгон жок. И андан ачыгын айтканда көп учурда жыйынтык чыккан жок, сабактар алынган жок. Мына ошол Аксы окуясындагы элдин үнү, Аксы окуясындагы элдин ушул келечектеги акыйкаттык чындык үчүн жүрүшү, анан Аксы окуясындагы ошондой элге биринчи жолу Акаевдин режиминин мезгилиндеги ээн талаада ок атылуудан көп сабак ала албай келатабыз. Бул тарыхтан сабак албаса жаңылыштыктар боло берет. Ошол учурда коомго маалымат берүү азыркыга караганда өтө татаал болгон, техникалык жактан дагы, башка жактан дагы. Ошол кечеде сиз жетектеп турган Азаттык күнү алгысы ошол Аксы окуясын алгач чагылдырып, анан бир дүйнөдө бир дүңгүрөгөн бир окуя болгон да, ошол бир чоң бир себепкер. Айтсаңыз, ошол Аксы окуясындагы чындыкты алып чыгуу ошол учурда канчалык татаал болгон жана мындай коркунучтуулугу канчалык болгон? Ачыгын айтканда, ал мезгилде биз Устаранын мизинде жүргөндөй эле болчубуз. Себеби ошол Аксы окуясын айткандан баштап азаттыкка мамиле бийлик тарабынан өзгөргөн. Биз дагы улам Аксы окуясынын ага чейинки эле баягы чындыкты элге жеткиребиз деп, Азаттык радиосу бүт бардыгына жана кайыл болуп, башыбызды баталга сайып аракет кылганбыз. Ушул жылы, ушул күнү, ушул саатта, мына саат 6-да отурабыз. 18 жыл мурда ошо Аксынын ок жеген, жарадарларды көргөн адамдары менин мобилдик телефонума чалбаса, өз убагында ошол мезгилде биздин Жалал Абадтагы кабарчыбыз ошого чыгып, барып жарадарлардан интервью уюштуруп, көргөн адамдардан интервью уюштуруп, ошону бүгүнкү күнгө калтырбай дароо бербесеңиз болбойт деп Рыспай Абдыраимов деген агабызды Аксыга жиберип, жарадарлардан интервью алып, ошолордун баары бышыкталгандан кийин Аксыда элге ок атылды деген маалыматты биз Азаттык радиосу бербегенде, жанакыларды дагы интервьюларын телефон аркылуу берилчү. Үндөрү жазылган, айрымдары эртеси күнү ошо түнү каза болгон. Ошолордун үндөрүн алмайынча, акыйкаттык биз маалыматты так уже алмайынча, биз ал убакта Азаттыкта эч бир маалыматты чыгарчу эмеспиз. Ошолордун бардыгына өзүбүз күбө болгондон кийин, ошол маалыматтарды алып, интервьюну алып, ошолорду даярдап, алардын баарын Прагага жиберип, маалыматтарды жиберип,
Анан ошол күнү кечинде өкмөттөн биз ушундай аксыда элге ок атылыптыр дегенде өкмөттөн эч ким жооп бербей, бирок айрым ошо жооп бергендери аксыда эч кимге ок атылган жок. Алар мас адамдар келе жатып бири-бирин ошо мушташып, бири-бирине бычак сайышып алыптыр деген маалыматты айта баштаган ошол күндөрдөн. 6-чы күнү базар күнү маалыматты чыгарбай, 1-чи күнү эч кандай ок атылган жок деген биринчи маалыматтарды чыгарып ийип, андан кийин эртеси күнү өздөрү уят болушту. Себеби Азаттык радиосу аны орус, англис тилинде бүт дүйнөгө жайылтып, жанагы жарадар болгон адамдардын интервьюларын жайылтып ийгенден кийин бийлик жашыра албай калды. Болбосо бийлик ошол жерден дагы бири-бирине бычак сайышыптыр деп жанагы ок жеген жерлерди жанакындай бир больницадан бычакка окшоштуруп келтирип, ошо өлгөн адамдардын денесин ошондой окшоштуруп, баарын даярдап койгон болчу ошол мезгилде. Бүт дүйнөгө маалымат чыгып кеткенден кийин бийлик акырында маалыматтык ушундай бир чындыктан жеңилгенден кийин Танаев мойнуна алган маалыматтык согушта биз Азаттык радиосун утулдук деп ошон үчүн айткан. Бийлик бул маселени таптакыр башкача кылмакчы, болбосо Өзбекстандагы жанакы элге ок атылгандай жаап жашырып элге ачык айтмак эмес да. Азыр бизде ошол аксы окуясы боюнча материал бар эле. Ошого көңүлүңүздөрдү бурсак, даяр болсо. Ал келек даяр болгучу азыр Турсунбек акым сизге суроо узатайын. Мына аксы окуясы башка Кыргызстанда көптөгөн андан бери деле митингдер болот, бирок аксы окуясына эл башкача баа берет да. Аксы окуясында баягы азыр эми архивдик кадрлар чыгып калды. Бүгүнкүдөй маска тагынган жоон белек чоң муштун балдар көрүнбөйт. Айтсаңыз, бул чыныгы элдин бир саясатчынын бир сүрөөнү бир үгүттөөсү эмес, чыныгы таптаза элдин өзүнүн демилгеси, элдин өзүнүн күчү болгонбу? Мен ойлойм, аксы окуясы бул чыныгы элдик кыймыл, чыныгы элдин көтөрүлүшү болуп эсептелет. Аксы окуясы жөн эле чыгып калган жок. Ал ага чейин өзүңөр билесиңер, ошо Бекназаров камалган 5-январдан баштап, анан укук коргоочулар биз ачкачылык жарыялаган 10-январдан баштап, ошо 17-мартка чейин 37 миңден ашуун адам ушул акцияга катышкан. Жүрүштөргө катышкан, митингдерге, пикеттерге 700дөн ашуун адам саясий ачкачылык жарыялаган. Ошол саясий ачкачылык жарыялагандардын кээ бири 15 күн, 14 күнгө чейин барган. Ал эми Шералы Назаркулов 21 күнгө чейин ачкачылык жарыялап акыры каза болгон. Ошон үчүн мына ушул жерлердин баарында оозун таңып алышып, же болбосо баягы аксылыктар үйлөрүнө отуруп алып ачкачылык жарыялап, ушундай бир Кара сууда, Кара жыгачта, Кызыл тууда ушундай бир катуу кыймылдар болгон. Бийлик анын баарын уккан эмес. Андан тышкары Аксы районунун мектептеринде ата-энелер протест катары балдарын окууга жибербей, атайын бир мындайча айтканда чоң катуу наразылык көрсөткөн. Мына ушулардын баарын эл укпай, анан 16 март күнү ошо кездеги губернатор ушул төлөө кылып элге келип жолугам деп мен ошол жерде жүргөндө сөз берген эле. Ага да келген эмес. Келбей коюп, ортодон Раматылык Карыпкулов алып кеткен. Укук коргоочуну эмне угасың, барбай эле кой, бизди ук деп. Ал киши күнөөсү жок болсо да ортодон алып кеткен. Ушинтип элдин нааразылыгы апагейине жетип, анан айласы кеткен эл, бирөө Разансайга, эмеге Таш көмүр жака, бирөө болсо Кербен жака жөө жүрүш менен бараткан. Мына ушинтип анан жөн эле эл чыккан жок да, бул карапайым адамдар, эч бир мамлекет жардам берген жок, башка үчүнчү күчтөр. Башка бир мамлекеттер каржылаган жок. Элге ошо кездеги ата Акаевдин бийлигинин ушунчалык бир апагейине наразылык апагейине жеткендиктен анан эл баягы жолдо жөө бараткан бир 40-50 адам, мына өзүңөр көрдүңөр, колунда баштыктары бар, наны бар, эчтеке бир курал жок, эчтекеси жок адамдарды тозуп анан ок чыгарган. Ошон үчүн бул чыныгы элдик көтөрүлүш, чыныгы элдин наразылыгы. Бийлик өзүнүн бир милдетин аткара албай, элден жек көрүнүп, элден бөлүнүп калган учурга туш болгон. Рахмат. Ошол кездеги эл тууралуу албетте бул эң эл таптаза өзү чыккан көтөрүлүш деп азыр бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет ушул коомдук ишмерлер тарабынан. Ал эми ошол кездеги укук коргоочуларчы, мисалы ошол эле 22-күнү каза болгон ачкачылык жарыялап укук коргоочу Шерали Назаркулов жана башка укук коргоочулар, буларга каза болгучу актыкын мен ошол жерден суроону Орунбек агай сизге берейин. Каза болуп калгыча
ачкачылык жарыялоо, ошого туруу бул канчалык не деген эркте талап кылат, не деген патриоттулук, мына сезим талап кылат. Укук коргоочулардын ушунчалык кадамын кандай баалайсыз? Бул дагы чыныгы бир патриоттулук сезим негизиндеги кадам болгонбу? Саламатсыздар. Туура айтасыз. Конечно, бул кадам, бул түбөлүккө мындайынча айтканда өзү шак жасап, өзүнүн өмүрүн байлаган инсан жана демократ, укук коргоочу болгон. Биз тарыхты сиз айтып атпайсызбы? Төрт бөлдүңүз. Биздин тарыхчы инибиз 4кө бөлдү, мен 5кө бөлгүм келет. Себеби дегенде эгерде Шералы Назаркулов ошончолук ачарчылык жарыялап 22 күн дегенде каза болгон. Ошол жигиттин иши, ошонун кылган иштери канчалык элге таасир берди, аны эл өзү баалайт. Шекемдин кылган иши бул тарыхта биринчилерден болгон. Кыргыз тарыхында эмес, вообще эле тарыхта биринчи болгон десем дагы жаңылышпайм. Себеби дегенде бул бийликке каршы эмес, элдин биримдиги, биздин чек арасынын бектигине аракет кылган. Бул өзү ойчул, демократ жана патриот инсан болгон. Биз болсо азыр айтып атпайсызбы, Аксыда 6 болду, анан кийин тиги Бишкекте 1 болду. 1 болгон эмес, артыңарда эстеликтерди карап көрөлүчү. Эң биринчи ошо Шекемдин Шералы Назаркуловдун жасысы турат. Шералы Назаркулов деп турат. Ошондон башталганын бийликте өзү тактап атат. Ал эми келечекти карасак, мындай инсандар жаралбайт деп ойлойм. Себеби дегенде андайды көрө элекпиз, биле элекпиз. А эгерде чыны менен эле ошондой патриот болсо, например, мен чек арачымын да, мен деле ошондой иш жасасам болот эле да, бирок мен ошол маалдарда тыш жакта болуп калып аябай өкүнөм. Себеби дегенде досубуздун өтүп кеткенде казыркыга кадер өкүнүп, ушунун ишин улап аракет кылып келатабыз. Ал эми акчылыктарды мен настоящий чек арачы деп баалайт элем. Себеби дегенде алар только эле тиги Бекназаровду колдогон жок да, бул чек аранын бекемдиги үчүн, элдин биримдиги үчүн чыгышты булар. Буларды эч ким үгүттөгөн жок. Булар ошо түшүнүгү ушундай болду. Неужели ушундай жерибизди бере береби? Эмне деген бийлик, качанга кадер чыдайбыз деген ой менен жөн эле бул патриот элдер келди. Болбосо башка райондун элдери деле келе берет, анда эл келген жок да. Бул биздин гана акчылыктардын мындай патриоттулугун көрсөтүп атат. Акчылыктарга мен таажим кылам. Батырларга таажим кылам. Энетасына ошо калган жетимдерге да таажим кылам. Себеби дегенде бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн бир тарыхында калган бир удулу. Муну деген эгерде чыны менен эл катары баа бере албасак, бийлик катары баа бере албасак, бул анда биздин элибиздин начардыгы, бийликтин начардыгы болуп билинип калат. Себеби дегенде эл бар да, эл баалап атат да. Калган саясатчылар баалай албайт. Бул эл баалаган үчүн айтып атат. Эмне үчүн буларга баатырлыгын бербейсиңер деп атат. Мен да айтар элем ошо Шералы Назаркуловду жана акчылык 6 жигитке эмне үчүн эл баатыр деп берүүгө болбойт эле. Бул туруулуу нерсе, бул бериле турган нерсе. Эгерде ушинтип баа бере албасак, кийинки тарыхта мындай узара берет. Аксы эмес, апрель окуясында да не болду. Ушуларды биз жакшы баа берсек, анан арбакты сыйласак, ишибиз оңолот деген ниетти айткым келет. Мен таажим кылам ушул акчылыктарга. Рахмат. Мына жогоруда Кыяз агай айтып аткан баягы бийлик, ошол кездеги бийлик жашырган маалыматтар, ошол кездеги бийлик көрсөткүсү келбеген, элге карата ок атуу кандай болгон? Мына ошол тууралуу азыр кыскача материал көрсөк, андан соң эфирди улантабыз. Мындан туура 18 жыл мурун Жалал Абад облусунун Аксы районунда болгон кандуу окуяны таң эрте Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган бардык өкмөт мүчөлөрү Бишкектин Борбордук аянтындагы элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюу менен эскерип, алардын элесине таазим кылышты. Ал эми окуя болгон Бозбек айылына президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев барып, окуянын жабырлануучулары жана жергиликтүү тургундар менен жолукту. 2002 жылы элдин нааразычылык акцияга чыгуусуна түрткү болгон окуяга эмне себеп болгон? Бул суроого бүгүнкү күндө ар ким ар кандай пикир айтып, Аксынын эли ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровду коргоп чыккан деген туура эмес маалыматтар коомчулукка берилип келе жаткандыгын окуянын катышуучулары айтат. Анда эл Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык көрсөтүп чыккан. Ага Бекназаровдун камалышы кошумча болгон. Мурда коомчулук деле ар кандай пикирлерди пайда кылып, курч ой пикирлерди айтылып келе аткан Үзөңгү кууштун үстүнө Бекназаровдун камалганы кошумча болгон. Аксылыктар азыр монтип айтып жүрүшөт. Кээ бир саясатчылар аксылыктар Бекназаровду коргоп чыккан деп. Жок, аксылыктар Бекназаровду коргоп чыккан эмес. Аксылыктар 2002 жылы, 2001 жылы Үзөңгү кууш маселеси көтөрүлгөндө кыргыз жеринин бүтүндүгү, кыргыз мамлекетинин бүтүндүгү деп Үзөңгү кууш Кытайга берилбесин деген маселени көтөрүп чыккан.
Бекназаров камакка алынгандан кийин 2005 жылдан баштап жанагы жогоруда айтып кеткенimдей экинчи маселе болуп Бекназаровдун боштондугу, башкаруу чарасын камакка эмес, камак түрүндө эмес башка эмеге өткөрүү маселесин кое башташкан. Кандуу окуянын башаты 1999-2000 жылдарга барып такалат. Ал кезде өзөнгө кууш маселеси парламентте байма-бай көтөрүлүп, 2001 жылы өтө курчуп кетип, коомчулукта кызуу талкуулар башталган. Элдин нааразычылыгына билдирүүлөрүнө таянуу менен Азимбек Бекназаров президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо ниетин билдирип чыккан. Мындан кийин ага саясий буйрутманын негизинде иш козголуп, 2002 жылдын 5 январында камакка алынган. Жерди кайтарып алуу, Азимбек Бекназаровду бошотуу талаптары аткарылбаган эл ар кандай акцияларды уюштурууга өткөн. Мындай аракеттер тилекке каршы кан төгүлүү менен аяктаган. Ошол акциялардын, митингдердин бирөөсү 2002 жылдын 16 апрелинде башталып, 16 мартында башталып, 17 мартында кан төгүү менен аяктаган. Ошол күнү 2002 жылы жекшемби күн болчу. Тарыхта, Кыргыздын тарыхында ошол 17 март кандуу жекшембилик деп аталып калды. Бул кан төгүүдө 17 март күнү 3 адамдын каны төгүлдү. Ал эми 18 мартта 2 адамдын каны төгүлүп, 1 адам ур токмоктун негизинде күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин ур токмогу негизинде каза болду. 6 адамдын каны төгүлгөн бул трагедияга бүгүнкү күнгө чейин саясий дагы, укуктук дагы баа бериле электиги айтылып келет. Айрым гана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине жеңил жазалар берилгени болбосо, окуянын башында туруп уюштурган адамдардын аты аталбай, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылбай, чекит коюлбай келет. Ал эми айрым тарыхчылар муну эгемендүү Кыргызстандын турмушуна бурулуш алып келген окуя катары баалап келишет. Бирок бул бийлик үчүн сабак боло алган жок дешет айрым серепчилер. Бүт процедуралар бар. Кандайча болуш керек акция трагедиясынын тагдырычы. Бүгүнкү күндө ал алтын тамга менен жазылбай гана өзүнчө дагы моралдык жактан ошо чыныгы ушундай бир өкмөт көңүл буруп, аябай жакшы иштеш керек болчу. Тилекке каршы 2 революция өттү, июнь окуясы өттү. Ошо акция трагедиясы жазаланбаган үчүн бүгүнкүгө чейин адамдарды кыйнап атышат. Бүгүнкүгө чейин реформа болбой атат. Чекисттердин, милициянын, прокуратуранын, анын, конечно, сот реформасы акыйкат жана чынчыл болуш керек. Бүгүнкү күндө ал боло элек. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам каза тапкан. Окуядан 10 жыл өткөндөн кийин 2012 жылы 17 мартты Аксы окуяларын эскерүү күнү катары белгилөө боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Каныкей Бозгунова, Кудурат Ташмурзаев, 5 канал. Болуп калды. Сиздер 5 канал түз эфиринде учурда программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Аксы окуясынын ак тактары деген теманын негизинде ушул Аксы окуясына 1 саат түз эфирибизди арнадык. Бизде телефон байланыш бар экен. Сартбай Жайчыбеков, Аксы окуясындагы жабыркагандардын адвокаты. Байланыш болсо, кошсо биз режиссер. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Мына ушул Аксы окуясы боюнча сиз адвокаттык кылып жүрөсүз. Эсиңизде болсо, буга чейин ушул бир топ комиссиялардын жыйынтыгынын негизинде бир 39 адамдын фамилиясы аталган, ошого тийиштиги бар деп. Бүгүнкү күндө сиз маалыматыңыз барбы? Ошол 39 адамдын фамилиясы эмне болду? Канчасы жоопко тартылды, канчасы бүгүнкү күндө жоопко тартыла элек? 39 адамдан жоопко тартылган мен азыр эсимде калган, 4 эле тартылган, калган тартылган эмес. Сиз баягы башынан бери ушул адвокат кылып келатпайсызбы? Эмне себептен калган тартылган жок? Негизи эле ушул процесстер кандай өтүп атат? Кандай деп түшүнбөдүм суроогуну. Ошол 39 адамдын 4-өсү гана тартылды деп атпайсызбы? Калгандарына эмне болду? Сиздин маалыматыңыз барбы? Биз башынан бери адвокат кылып келатпайсызбы? Калгандар жоопко тартылган. Эч ким деле жоопко тарткан жок. Баягы алар күнөөсүз деген чечим чыктыбы же эмне себептен тартылган жок мындай? Аларды эми кылмышка катыштыгы бар экен боюнча мамлекеттик комиссиялар тактаган да. Айтылган фамилия кимдин кандай деңгээлде катышы бар экенинчи. Но фактически эч кимдин үстүнөн иш козголгон жок да. Аны иш козгой турган адам да болгон жок. Бийлик алмашкандан кийин эле баардыгы өздөрүнүн креслосуна жабышып эле отургучка отуруп калганына сүйүнүп анан унутуп койду Аксы окуясын. Аксы окуясын
азыр деле баягы элдин алдында кылбай койду эгиче эптеп биреке кылып атышат да. Ошо мына Куран окутту же болбосо бирдеке болду. Аксыда же болбосо Бишкекте ким катышты ошол Аксы окуясына күйүп ышып. Ошо Аксы окуясындагы оор жүктү көтөргөндөрдүн көпчүлүгү уже өлүп калды. Андан бери канча жыл өтөт? 18 жыл өтөт. Азыр деле ширма катары эле силер суроо берип бирдекелерди кылып атасыңар да. Бул Аксы окуясынан алып чыгуу биздин милдет эми. Ошол 39 адамдын азыр балким бийликтин ичинде ушу иштеп жүргөндөр барбы мындай? Сиз фамилиясын менен атай аласызбы ошолорду? Жок, азыр мен көчөдө жүрүм, фамилиясы менен атай албайм азырчы. Сөз дегенде андан бери 18 жыл өтөт. Ал кишилердин көпчүлүгү пенсияга чыгып кетти, өлө турган өлүп калды. Мындай айтканда жанагы карбасты, ишбасты болду да. Ушул Аксы окуясындагы баягы укуктук баа берүү жагын кандай баалайт элеңиз азыр? Бүгүнкү күндө эми мурда эми бийликтин аралашмасы болуп, ошол кезде бийлик калкалап койгон болушу мүмкүн эле. Азыр андан бери доор алмашты, бийлик алмашты да. Азыр аларды жоопко тарта турган мезгил келдиби? Жоопко тарта турган мезгил келмекти, келип өтүп калган, өтүп кеткен ал. Бул ишке бир да адам артына кайрылбайт, карабайт. Ал жоопко тартыш жомок. Эми бул азыр айтылганда мындай ушул неме менен көз караш менен жүрө турган болсо Аксы окуясы жомок катары гана айтылып калат болду. Же болбосо уламыш катары айла айтылып калышы да мүмкүн. Рахмат, сизге рахматчылык, ыраазычылык билдиребиз. Бизде коомдук ишмер Орунбек Чондоев болду. Кечиресиздер, Сыртбай Жайчыбеков болду. Аксы окуясындагы жабыркагандардын адвокаты болуп, көп жылдан бери ушул тармакта иштеп жүрдү. Каз агай, негизи баягы жогоруда айтпадыңызбы? Бийлик мисалы ошол кезде маалыматты бурмалагысы келген, баягы операция болгондор дагы баягы бычак кескендей кылып өзгөрткүсү келген деп. Ошол уюштургандар кимдер чын эле? Бүгүнкү күнгө чейин алар кайда азыр мисалы? Эми ачыгын айтканда, ошол окуяны элден жашыргысы келген бул жерде Акаев башында турган үй бүлөлүк тоталитардык башкаруунун өкүлдөрү. Бул Аксы окуясы башталганга чейин эле мына Азымбек Бекназаров Акаевка импичмент жарыяласын деген эң алгачкы интервьюсун мага берген. Азаттык радиосунда аны жарыялаганбыз. Ошондон баштап Азымбек Бекназаровго чабуул башталган. Азымбек Бекназаров камалгандан кийин дагы камалды деген маалыматты анын жанында жүргөн Бектур Асанов бизге берген. Бектур Асанов бергенден кийин эле анын артынан ошол Жалал Абад облусунун прокурору Зоотбек Кудайбергеновдон интервьюну ошондо да биз алганбыз. Ошондо Зоотбек Кудайбергенов айткан, бунун баарын мен өзүм жасадым, керек болсо мен мындан дагы чоң ишти жасайм деп туруп ошондой жообун айткан. Ошол аны көрсө Зоотбек Кудайбергеновду атайын ушу Азымбек Бекназаровдун күнөөсүн таап, ушуну жазалайсың деп Жалал Абад областына прокурор кылып атайын ошон үчүн алып келген экен. Азымбек Бекназаров ошол камакка алынгандан кийин 7-нчи этажда отурган ошол жердеги эң таасирдүү бийликте отургандардан ошондо Азаттык радио суроо берген. Бул Азымбек Бекназаров силерди бир күнү жараңарды жарып чыгат. Ошондон коркпайсыңарбы дегенде алар ачык эле айткан. Азымбек Бекназаров ким болуптур? Азымбек Бекназаровка караганда андан да күчтүү, акчалуу, $300 миллион бар Данияр Үсеновду камадыгы артынан ким чыкты? Феликс Куловду камадыгы артынан ким чыкты? Эч ким чыккан жок. Азымбек Бекназаровду өңү түсү дагы ушундай одуракай, аны 3 айдын ичинде биз унуттурабыз керек болсо. Эч ким чыкпайт деп. Азымбек Бекназаров камалгандан кийин Үзөң кугуш маселеси боюнча ошол мезгилдеги бийликтегилер ошол маалыматтык жактан дагы аракет кылышкан. Үзөңгө куш ошол Аксыга эч кандай тиешеси жок. Кыргызстандын ошол мына Ысык көл, Нарын областынын ошол тоолорунун арасында жайгашса, аксылыктар эмнеге чыгып атат деген интервьюларды кетиришкен телевизордончу. Анан ошондой бир маалыматтарды чыгарып, кайра элдерди бири-бири менен ушунчалык бир мындай кайраштырып, ошондой бир иштерди жасай берген. Чынын айтканда, жанагы Аксы окуясы болгондон кийин
ошол бийликтин 7-нчи этажында отургандар бири-бирине жанакындай айыпташып, мен күнөөлүү эмес болчумун, күнөө анда болчу деп бири-бирине сата баштаган. И ошол мезгилде мына Абышкаев азыр деле көзү тирүү, ошол мезгилде генеральный прокурор. Кээде ошо ачуусу келгенде ошону ушунчалык баягы катуу ушундай басым жасаганда, мен бүт бардыгын айтып, Аксы окуясында ким күнөөлүү экенин ачык айтып чыгам деп айтып чыкканда, ошол интервью берем деген күнү бийликтегилер Абышкаевди башка жакка жиберип, ошол интервьюсун берилбей алган. Ошол интервьюсунда Абышкаев ачык айтмак. Кийин деле ошо эгерде жазалайбыз деп чыкканда, Абышкаевди жакшылап сураганда кимдер күнөөлүү экендигин ачык эле айтып бермек. И ошого жараша четинен жазаласа болот болчу. Бирок тилекке каршы алардын бардыгы аткарылган жок. Ошон үчүн ал мезгилдеги буйрук бергендер дагы, ошол элге ок аттыргандар дагы укуктук жактан өздөрүнүн жазасын толук алган жок. Агай баягы түздөн түз баягы эл атууга катыштыгы барлар эми укуктук баа берилиш керек деп айтып келебиз. Баягы маалыматты бурмалагандар, башкача бир макала жазгандар, ошол учурдагы шантаж кылгандар, ошо сиз айтмакчы баягы ок тийбей эл өзү бири-бирин атып жана мичип бири-бири менен мушташып кетти деген сыяктуу маалыматты тараткысы келгендерге кандай баа бериш керек? Мисалы, эми ошол мезгилде атайын комиссия иштеп чыккан. Комиссияда мына Оксана Маливанова депутат катары ошол мезгилде анын бир доклады бар. Ошондо ушул Аксы окуясында маалыматтык жактан элди ушундай баягы тескери туура эмес маалыматтарды берген КТРдagi журналисттерден баштап КТРдин өзүнө чейин кандай күнөөсү бар экендигин бүт баары айтылган. И ошол жерде жанакы өзүң сурай берип аткан 39 адамдын тизмеси кийин Акаев бийликтен кеткенден кийин дагы толукталып, алардын баардыгы айтылган. И алардын бирине дагы, мисалы үчүн ачыгын айтыш керек, моралдык жактан дагы, же болбосо беркиндей жактан дагы аларга мындай жаза колдонгон жок. Кийин мына Азымбек Бекназаров прокурор болгонго чейин, марттагы элдик революция болгонго чейин 3 ай мага эгерде генералдык башкы прокурордук орунду берсе, мен ошол 3 айдын ичинде бүт бардыгын ордоруна коюп коет элем деген интервьюсу Азаттыкка берилген. Бирок генерал башкы прокурор болуп иштеп турган мезгилде Азымбек Бекназаровго да бут тоскондор болду окшойт. Ал өзүнүн жанакы аракетин акырына чейин чыгара албай койгон. И натыйжада жанакы укуктук жактан жазага кириптер болгон адамдар акырында Азымбек Бекназаровдун аракетине да бут тосушуп, бул ишке ашпай калган. Ошондон кийин бул ишке ашпай эле келе жатат дагы эле. Турсунбек агай, укуктук баа берилбесе дагы мындай эл алдында ошол адамдар кимдер экенин биле жүрүш керек, жок дегенде ошол маалыматты берип туруш керек деген да пикирлер айтылып келет атпайбы? Сиз бүгүнкү күндө ошол Акаевдин бир туугандары, башка туугандары эми алар Кыргызстанда жок, качып кетти. Аларды жоопко тартуу бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок азыр арабызда ошол Аксы окуясына тиешеси барлар азыр арабызда жүрөбү? Мисалы айтсаңыз. Мен таң калып атам да, азыр үчөөбүз катышып отурабыз, бирок эң ушу Аксы окуясынын чордонунда катышып жүргөн Кыяс Молда Касымов болуп эле башкабыз мындай жардамчы катары сыяктуу элестеп атабыз да. Мен эми чындыкты айтканда Азаттык чоң роль ойноду. Азаттыктын директори ушу киши болчу. Бирок Азаттык деген маалымат жагынан камсыздап турду да. Ал эми укук коргоочулар болсо биз өзүбүз ошол окуяга түздөн түз катышып, каарманы болуп, ошо кан төгүлгөндө дагы, согуш болгондо дагы ошо жерде жүрдүк эле да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бул маселе боюнча көбүрөөк мындай суроолор, кичине көңүлдөр ушу укук коргоочуларга бөлүнсө, журналисттер анан Назаркуловго арнаганбыз, ошол укук коргоочулар тууралуу болгон, бүгүн ушундай этай менен чыгарып атканбыз. Мен ойлойм да, кичине ошон үчүн статусун кичине башкачараак кылса, мен оюм мындай. Биринчиден Кыяс туура айтып кетти. Анткени ушул Акаев баштап, Зоотбек Кудайбергенов баштап, ушул канчалаган адамдар бар күнөөлүү, ошолордун баардыгы тиешелүү жазасын албай калды да. Анткени эгерде ошол Акаев баштап жазасын алганда, айрыкча мына Зоотбек Кудайбергенов албаган ас келгенсип, кийин Шылдың Кылганов жогорку кеңештин аппаратында иштеп жүрдү. Жогорку кеңештин аппаратында бирөөнүн жардамчысыбы, заводделби, юридический жагынан иштеп жүрдү. Мен ошол коридордон кармап алып айттым, кайсы бетиң менен уялбай иштеп атасың? Аксылыктардын каны аттатабы? Айланайын, уятку деп атып ошол жерден кетирдик да, эптеп кетирдик. Анан жанагы Сартбай туура айтат да,
жазаланбай калды көбү. Эгерде жазаланганда, башка болгондо совсем башка болот эле да. Ошон үчүн жанагы анан дагы айтып атасыңар, мына бул жалгыз Бекназаровду эле герой кылган болбойт. Бекназаровдун ролу ал жерде чоң. Бирок ал жерде Аксы окуясын жүзөн куушту жалгыз Бекназаров эле көтөргөн жок. Ошол кезде депутаттар мына тарыхты баары билет. Ошол эле Адахан Мадумаров канча биз сындайбызбы, сындабайбыз ошол кезде көтөргөн. Ишенбай Кадырбеков көтөрүп чыккан ал маселени. Дооронбек Садырбаев көтөрүп чыккан ошол маселени. Ал эми эмне үчүн Бекназаровго көңүл бөлүнүп калды? Анткени Бекназаров ошол Аксыга барып, анан ошол 5-январда камалып, ошол камап, анан аксылыктар көтөрүлүп чыгып, анан укук коргоочулар биз колдоп, дүйнөлүк коомчулукка чейин чыгарып, баягы коомдук пикир түзүп, ошол нааразылык болуп атканы боюнча, акыйкатсыздык болуп атканы боюнча, анан туура эмес депутатты камап атканы боюнча, анан ал Жалал Абаддын түрмөсүндө 3 ай бою отурду, эчтеке кылган жок, отурду. Анан укук коргоочулар ушул мына Госагропромдун 7-нчи этажына отуруп алып, анан 3 ай бою ачкачылык жарыялап отурдук. Мына ушу дүйнөлүк коомчулукта мына Андрей Дмитриевичтин баласы келди бияка, Сахаровдун баласы келди. Дүйнөлүк бүт прессанын бардыгы Кыргызстанга келди. Дүйнөнүн элинин бардыгы карап турду. Human Rights Watch деген уюм бар, Freedom House деген уюм бар, Amnesty International деген укук коргоочу уюмдар бар. Укук коргоочулар ошо Төлөкан, Азиза бүт бар. Биздин кабинеттин бардыгына бир 300-400 киши батпай кетип турду. Ошо Дооронбек Садырбаев баштап депутаттын баары биздин кабинетке келип, улам-улам келип атышты. Ушинтип 700дөн ашуун киши чыгып, мен ачкачылык жарыялап, 37 миңден ашуун киши Кыргызстанда дүйнөгө таанытып атып, пикет митинг болот. Анан ошентип анан Бекназаровдун аты чыгып кеткен ошондон болот. Анан аксылыктар бул жерде. Дегенде ал Аксынын эли деле мына Бекназаров өткөндө айтты го, көп нерсени билбейт болчу. Пикет эмне экенин, митинг эмне экенин, ачкачылык эмне экенин, анан барып укук коргоочулар барып анан аксылыктарга Баатыр эл да өзү мурда неге Бекназаровдун тукумдары. Анан ошо аксылыктарга анан айтып, момундай болот, тигиндей болот деп үйрөтүп, анан аксылыктарды көтөрүп чыгып, анан укук коргоочулар башынан чыгып, анан биздин мына Элнура Кулуева деген кызыбыз эң биринчи рет барды. Анан дагы бир бизде дагы укук коргоочулар да тайын биякта комитеттен, как ошол Бекназаровду коргоо комитетинин жетекчиси катары биз жөнөтүп аттык ошол боюнча. Ошон үчүн бул жерде баягы очевидец катышкан адамдар аз эле адамдар калды, ачыгын айтышан. Бирок ушуну бир баалап коюш керек да, потому что ушул жерде аксылыктар эч бир жанагы байкуш кишилер, жана 30дан ашуун киши аксылыктар, Бозбектин жанында, алар бир кан төгөлү, же бирдеме кылалы деп бараткан жок болчу. Алар жөн эле кербенге барып, ошол жерде роодун айланасына туралы, акиматтын арасына туралы деп бараткан адамдарга ок чыгарды. Ошон үчүн бул жерде укук коргоочулардын, демократиялык күчтөрдүн, ошол кездеги депутаттардын, ошол кезде ошол Дооронбек Садырбаев башында турган, ошол эле Бекназаров камалып калгандан кийин Докем канча чырылдап турду. Ошол күнү 9 январь күнү депутаттар сессия өткөндө Атайын Акаев сессияны болтурбай койду. Баягы 2003 жылкы сессияны, 1993 жылкы легендарлуу парламент сессиясын кандай болтурбай койсо, бул 2002 жылы дагы 9 январда болгон сессияны болтурбай койду. Ошого карабай биз чыгып граждандык коомдатынан сүйлөдүк. Ошон үчүн мунун бардыгы коомчулук, кыргыз коомчулугу, демократиялык коомчулук, ошон үчүн азаттык дагы аябагында убагында берип турду. Жана айткандын баары оперативно, аякта Жаркын эжекебиз жүрдү, Абдырайым жүрдү, Азаттын балдары Азамат бияктан башкарып турушту. Мунун баарын ачык айтыш керек да, мунун баарын болгондо айтышыбыз керек. Ушулда демократиялык күчтүү болгондуктан Акаевдин бийлиги баягы эрден көчүп бултайып, бүсөңгүдөн буттайып деп, анан ошондон акыры мына кулаганга шарт түзүлдү. Эгерде 2002 жылкы Аксы окуясы болбогондо, 2005 жылкы март жана жоогазын деп биз мактап аткан революция болбойт болчу. Аксылыктардын эмгеги аябай зор да. Бүгүнкү күн бир чети чоң трагедия. Аксылыктар өлдү. Мына Камкайым деген апабыз бар, Сатынбайдын апасы. Мына кандай ыйлап жүрүп өттү байкуш киши. Ушу балам деп зарлап жүрүп, баласы сынбай улакчы бала экен да. Ошо өлгөн балдардын көбү улак тарткан балдар экен. Ошо кыргыздын бир батыр жигиттери да. Биз ошонун баарын унутпашыбыз керек. Биздин мойнунда устаган нерсе. Рахмат. Берүүбүздү улантабыз. Ушул жерден Нурмбек агай сизге суроорум келип турат. Ошол Аксы окуясында Турсунбек агай айтмакчы, жарандык коом, укук коргоочулар дегеле ошол бийлик менен баягы жарандык коом менен эсептешүү керек, алардын үнүн угуу керек деген мындай бир позиция канчалык мындай бир көтөрүлгөн ошол кезде?
Ооба, ошол учурда жаңы ошо демократиянын деңгээли көтөрүлүп келаткан, ошол учурда жанагы КДК жана башкалар биз деле ошол учурда движение военных патриотов Кыргызстана деп движение түзүп, ал жерден регистрациядан өтүп кете турган учурлар болгон. Себеби биз чек арадагы патриоттордон болобуз деп эсептейм. Себеби дегенде баардык нерсени чек арадан башташ керек. Эмнеге чек арадан чыр чыкты? Ошондон башташ керек. Биз болсо айтып атабыз тиги 3-4 учурлар болду деп. Алар боло берет. Эгерде биз чек араны бекитпесек, биз учурунда Акаевка да кайрылдык да. Ушул бир 136 кол менен кайрылдык. Чек араны биринчи колго алалык, аракет кылалык, чек араны бекитип алалык десек, ал укканда жок, жооп да берген жок. Ошон үчүн жана биз движение военных патриотов Кыргызстана деп түзүп, иш аракет кылып баштаганбыз. Ошондой уюмдар көп болгон. Ушул эле уюмда мына Турсунбек акын отурат, ал укук коргоочу катары бизге дери барып көргөн, ошол уюмду көрүп таң калып, анан бизди болсо военныйлар деп атайын токтоткон Министерство юстиция. Бул бир. Экинчиден, үзөң кууш жөнүндө даана материал, даана бул эч кимде жок. Бекназаровдун эле китебинде калды. Тигинде мындай да. Муну мен ичинен билем, даана билем. Себеби дегенде мен ошол учурларда как раз ошо азыркы Тайлак патратында, аскер отрядында мурдагы орустар менен иштешкен учурда ошол жерде секретный часть деп коет. Ошону жетектеп калдым. Ал жерде өзүң кол коюп бересиң, 5 жылда дери эч качан ооз ачпайсың дегендей. Ошол маселени мен кол коюп берип, ошо андан бошогондон кийин анан 5 жылдан кийин ушу жогорку кеңешке де жеткирем деп келип, Турсунбекке жолугуп калып, общественный случайга катышып, андан кийин эртеси күнү жогорку кеңешке генерал Исаковго баратсам, ошондо Бекназаров менен таанышып калып, ушул окуя Бекназаровго да жеткен. Анан коомдук уюмдун күчү ушунда экенин байкасаңыздар болот. Ошол эле учурда мына Турсунбек өзү баш болуп башташкан иши жанагы биздин досубуз Шералынын 22 күн качарчылыгына такалды да. Шералынын жанында да 3-4 киши болгон. Аларды эч ким эстеген жок. Азыр да бар алардын эмес. Биз ошонун баарын таап иш аракет кылып атабыз. Буйруса, мына өкмөткө да ыраазычылык билдириш керек. Себеби дегенде ошол Шералы Назаркуловдун 70 жылдыгын белгилөөгө бел байлап азыркы бийлик мындайынча айтканда колдоп атат. Ал эми ошондой эле көптөгөн коомдук уюмдардын күчү болгон ушул окуялар мындай токтотулуп калды десек болот. Эми ар бир учурдагы бийликтин, ар бир бийлик келген бийликтин өзүнүн деңгээли болот. Например, азыркы бийлик эмне иш кылып атат, кандай кылып атат, аны өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушул ишти эл гана баалайт. Эл баалаган нерсени баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Менин жеке оюмда ошол эле тоталитарлык учурда Акаевтар баардык нерсени басып турган. Андан кийинки учурларда деле каалаган бийлик өзүнүн каалагандай ишин жасап жүрөт да. Ошол эле учурда биз деле аракет кылып чуркап жүрдүк да. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн ушуну карабай атасыңар? Эмне үчүн чек араны көңүл бурбай атасыңар деп. Мына ошонун чек аранын чыры азыркыга дери келет. Мына азыркы Баткендеги окуяларда ошол жөнүндө көп айтып атат. Эгерде биз ошондо кайрылганда, Акаев туура мамиле жасаганда, биз чек араны бекитип алган болмок эмес. Анан эми үзөң кушту мен даанасын айтайын. Мына түз эфир экен. Мен көптөн бери чынын айтсам ушу түз эфирге жетише албай жүрдүм эле. Үзөң куш биздин жер. 110 гектар болгон ал. 110 гектардын эле 90 гектар деп атайын уялып, коркуп 100дөн ашык айтса биз эл көтөрүлүп кетет деп 90 гектар кылган. 90 гектардын 30%-ын тигилер алды, 70 биз алдык деп кол чаап атышат. Ал андай эмес. Биздин ошо 90 гектар бүт эле биздин жерди эле тияка берип койгон учур бар. Андан сырткары башка да 4 участоктон ошол Ысыкөлдүн отряды кайтарган участоктон 4 участок берилген. Мындайынча айтканда суммарно айтып көрсөк 245 гектар кеткен. Ошонун ичинде азыркы Хан Тенгиринин 3төн 1 бөлүгү бар. Ошол эле учурда даже нарын участкасына 20 гектар кеткен. Анын баарын эл биле бербейт. Себеби дегенде эл ал карта карабаса, эчтеке көрбөсө ушундай окуялар болуп кеткен. Ошонун ичинен мен айтар элем, эгерде ушулардын баары чындыкка чыкса жакшы болмок. Бакиевдин учурунда мен статья берип, мындай статья жазып, биринчи бөлүгү бүттү дегенде эртесин Асабага келип, коркутуп үркүтүшүп, мындай кимди жазса болсо соттолосуңар деп Асабандагы жаап, мелис Раматлык мелисти коркутуп үркүтүп иш кылдырбай койгон. Эми ушул ачык айтышыбыз керек да. Эгерде чырдын баары чек арадан баштаса, ошондон башташыбыз керек. Ал эми азыркы учурга келгенде, азыр бийлик эмнени жасаса колунан келип турат. Эгерде батырлык беремсе, батырлык бере турган мүмкүнчүлүк болуп атат. Ким кой деп атат. Ошон үчүн мен жеке оюмду айткым келет. Эгерде ушулардын эмгегин баалап, ушуларга кыргыз эл баатыры деген наам берип, статусун бермейинче биздин ишибиз оңолбойт. Мына 90-жылдардагы деле өзбек кыргыздын чырында эле ошондой болуп калып, дагы эмне болуп чыр чыкты 10 жылдан кийин. Моңолар деле ошондой болбош үчүн биз кайрылар эле. Мен лично өзүм жеке оюмду айтарым эле. Ушуга баа берип, аракет кылсак ишибиз оңолот. Рахмат чоң. Арбакты сыйлабай ишибиз оңолбойт. Рахмат чоң. Кыязагай.
Аксы окуясы негизинен ушул үзөңгү куш негизинен ошол маселенин негизинде чыкканы баарыбыз билебиз. Элдин канчалык ошол жерде туруп бергени албетте айтылат. Бирок бул эми бир чети баягы ийгилик да, элдин ийгилиги да ошондой бийликке сес көрсөтүп, бийликке эл өзүнүн укугун талашып чыкканы. Анан ушул ийгиликте ким канчалык эрдик жасады, кимдин орду канчалык болду деген жерге келгенде талаш маселе жаралат да. Тарыхта жазганда дагы ушул ким эмне функция аткарды, ким канчалык эрдик жасады дегенде албетте талаш маселе жаралышы мүмкүн да. Мына ушул жерин биз кантип мындай адилеттүү тарых кылып жаза алабыз ушул Аксы окуясын? Тарыхта ушул Аксы окуясы өтө кылдат иликтенип, болгонун болгондой жазылууга аракеттер болуп атат. Бул жерде ачыгын айтыш керек, ал убакта азыркыдай мына коомдук пикирди тез эле өзгөртүгөндөй Twitter, Facebook же болбосо азыркыдай торчулар анча активдүү болчу, андай жок болчу. Анда ушул элге чындыкты жеткирген, ачыгын айтыш керек, мына оперативдик түрдө жеткирген бул Азаттык радиосу экенин баардыгы мойнуна алышат. Ошон үчүн бул жерде эми кокустан мен бул жерде отурганыма капа болбосун, мен азыр чогуу чыгып аткандар. Анан ошол мезгилдеги ушул 5-каналда иштеп аткан бүгүнкү күндөгү Нарын Байкенин эмгегин да өзгөчө баалашыбыз керек. Себеби ушул Кыргызстандан барган ар бир маалыматтарды орус тилине, англис тилине которуп туруп, дүйнөгө ошол бүгүнкү океаны жайылтпаганда, анда бул маалыматтык согушта чындык элге жеткирбей, Аксы окуясы башкача каралып калат болчу. Ошон үчүн мына укук коргоочулардын дагы бул жерде өзгөчө ролу бар. Турсунбек Акун баш болгон, башка аракеттер дагы бар. Мисалы үчүн бул жерде Исмаил Исаковдун дагы аракетин айтышыбыз керек. Себеби үзөңгү кууштагы ошол туура эмес аракеттер биринчи жолу парламентте алып чыккан бул Исмаил Исаков болгон. Исмаил Исаков ушул маселени көтөрүп, чек ара маселесин ушундай бир туура эмес экендигин көтөрүп чыккандан кийин, ал маселени кийин Азымбек Бекназаровдор улантып кетти. Аны улантып туруп, юридикалык жактан импичментке чейин жеткиргенден кийин, чабуулдун баардыгы Азымбек Бекназаровго жанакындай жасалып калды. Ошон үчүн бул жерде ар бир адамдын аракеттери бар. Бизде ошол мезгилде жазылган архивдик ушундай бир үндөр дагы эле сакталуу. Аттуу баштуу адамдар эле, үзөңгү кууш алыс экен, Ашказоонун ортосундагы эле бир кокту экен, ал жака эч ким деле барбайт экен, буга эмнеге эле эл ушинтип чыга берет деген ошондой пикирлерден бери азыр архивтерде сакталуу. Ошон үчүн аттуу баштуу адамдар болгону дагы. Жанакындай ар түрлүү ушул Азымбек Бекназаровго аксылыктардын баатырларча үзөңгү кушту коргойбуз деген аракетине жапа-тырмак чабуул башталган. Ага анча-мынча укук коргоочулар да аралашып кеткен. Кийин келип отуруп жанагы ушул 17 марттагы бийликти жарып чыккан, алардын абийирин төккөн ошо Аксыдагы ок атуу болбогондо Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык тоталитардык башкаруусу дагы көп нерсеге алып бармак Кыргызстанда. Ушул окуя кыргыз элинин баатыр эл экенин, эркиндик үчүн, өзүнүн пикири үчүн күрөшө билгендигин ошондо далилдеп берди. Ошол аракеттер кийин 2005-жылы, 2010-жылы уланды. Тарыхта ошонун ар бирине кылдат аракеттер талданып, тарыхта акыйкат бүт бардыгы буюрса жазылып атат. Турсунбек агай, баягы ким ошол кезде кандай баягы керекке жарады дегенге келгенде фамилиялар менимче жакшы эле калбай эле айтылып атат окшойт. Бирок ошол учурда ким чыккынчылык кылды деген баягы 39 адамдын фамилиясы, азыр Кыргызстанда жүргөн адамдардын фамилиясына келгенде мындай жакшы айтылбай атат да. Сиз айта аласызбы ошол фамилиясы менен кимдер ошол кезде баягы маалымат бурмалоо болгон, бийликке кызмат кылган ошол учурда? Жана кыяс айтып кетпеди, укук коргоочулар, кээ бир укук коргоочулар деп. Мен фамилиясын эле айтайын, ал кезде укук коргоочу эмес болчу. НПО катары өкмөттүк эмес уюмдун атынан чыгып жүргөн, ошол Акаевдардын үй бүлөсүнө толугу менен кызмат кылган Токтайым Үмөталиева деген кызыбыз. Ошол кезде ошо Букееваны сүйлөп алып, Бишкекке чейин келип, ошо Азымбек Бекназаровго каршы, аксылыктарга каршы сүйлөтүп чыккынчылык кылганда. Эмне үчүн муну айтпашыбыз керек? Ал киши укук коргоочу эмес.
Ал бийликтин камсын чаап жүргөн адам кантип ошол кезде укугандан кийин эле моментально укук коргоочуга болуп тур. Кийин ал киши кеткен, бийлик кеткенден кийин. Эми булардын баардыгы ошол кездеги чыккынчылык да. Биз аны ошол кез кечирилбеш керек. Конечно, биз баягы айкөл эл кечирип коебуз, бирок анын баарын айтылыш керек. Ошолор кылган. Андан тышкары мына ошо чыккынчылык кылган ошол кээ бир элдер аксылыктарга каршы чыгып, ошол Каракөлдөн тосту, андан тышкары Ташкөмүрдөн тосту, каматты, сабатты, ит менен мына могу жерден тосту, канчалана дежурлар чыкты аксылыктарга каршы. Мына бу жерде бизге каршы дежурлар чыкты. Турсунбай Акун деген ушундай, Бекназаров деген тигиндей деп бүт жаманатты кылып ошо чыгышты. Ушулардын бардыгы чыккынчылык кылышты да. Ошолордун бардыгы деген ошо бийликке кызмат кылып берди. Акаевдин бийлигине баягы медвежий услуга кылып берди. Ошонун бардыгы эми азыр ошонун баары демократиялык күчтө чыгып алышты. Ошонун баары бүт унутулду. Зотбек Кудайбергеновди башы унутуп калышты. Анын бардыгы жөн эле калбаш керек да. Мен ойлойм, тарых жазылып атат деген менен тарыхты бирөө жата калып жазыш керек да. Мына биз күчтүү тарыхчыбыз мына Кыяс Молдагасым. Бардыгын тыштап салып ушуну жазып койгондо, ушуга татынакай аягына чейин чыгарып койгондо. Бул башкача. Ал Бекназаров жазганда тарыхчы эмес, ал өзүн көбүнчө катыштырып жазат анткени. Ар бир саясатчы өзүнүн көбүрөөк фамилиясын кошуп ийет да. Бир жактуулукка жол берип коет. Ал эми нейтральный бир тарыхчы, тем более баягы азаттык менен катышып жүргөн адамдар жазса ушуну, ушул убакка чейин чыгып калса бир бүт анда бул сөздөр болот. Бирок менин максатым, урматтуу журналист, бир жерде ким кандай эмгек кылдığını мен көрсөтөйүн дегенден алысмын. Аны тарых өзү билет. Кудай таалам карап турат. Бирок мен айтайын дегеним, ушу бүгүнкү болгон 18 жыл мурун болгон Аксы окуясынан кандай жыйынтык чыгара алабыз? Мындай төгүлгөн кан дагы төгүлбөйбү? Мындан бийлик кандай бир эме кылыш керек? Жыйынтык чыгарып, муну кайталаш керек. Мына ушуну кайталадык, тиешелүү адамдар эмне үчүн жазаланбай келди? Эмне үчүн жазаланбай атат? Мына ушулардын баардыгын ушундай калбаш керек. Жазаланбай калса, акыры ошо кирип чыгат. Мына 90-жылкы окуяда, Ош окуясында жазаланбай калгандар эмне 20 жылдан кийин кайра 2010 жылы чыкты. Улуттар аралык. Ушу убагында жазаланбаса, сөзсүз түрдө чыгат. Ошон үчүн бүгүнкү 18 жыл болгон окуядан биз тиешелүү жыйынтык чыгарыш керек. Ойлойм мен, азыркы бийлик, кийинки боло турган бийлик сөзсүз түрдө бир өзүнүн бир иштиктүү аракеттерин көрөт деген оюм бар да. Мен жакшы тилегим бар. Турсунбай агай, ошол Аксы окуясынан кийин укук коргоочулар Кыргызстанда жарандык коом бир башка бир өзүнчө бир тепкичке көтөрүлдүбү? Кыргызстанда жарандык коомдун күчү мындай бар экени байкалдыбы андан кийин бир жаңы тепкичке? Мен ойлойм, ошол мен жаңылып калышым да мүмкүн, бирок менин жеке пикирим боюнча ошол укук коргоочулардын биримдигинин апогеи ошо Аксы окуясы болду да. Аксы окуясындагы баарыбыз бириктик. Анан гранттын аркасы менен бир чет мамлекеттин финансылыгын аркасы менен дагы эч ким азыркы жүргөндөр ошондо жүргөн эмес. Алар дагы чыныгы патриоттук менен күрөшүп, ошол аксылыктардын укугун коргоп жүгүрдүк да. Андан кийин уже ошол эле укук коргоочулар, жанагы эле укук коргоочулар уже грант ала башташты, чет мамлекет менен иштешти, уже акча көбүрөөк роль өнөп кетти. Анан ал Азимбек унутулду, аксылыктар да унутулду. Азыр алар как будто жок, катышпайт мындай ишке, келбейт да, катышпайт дагы. Бүт уже акчанын мындайча биринчи орунга кирип кетти. Ошон үчүн укук коргоочулар андан кийин бир өтө жогорку деңгээлге өспөй, ошол биримдигибиз ошол кезде апогейине жеткен да. Чыныгы бир муштумдай болуп иштеген эле ошол кезде. Анан ошон үчүн туура айтат, ошон үчүн биз ушундай жеңишке жетиштик. Мына кыргыз эли, аксылыктар башында турган кыргыз эли баатыр эл экенибизди анан революция кылып, мына кошуналар андай кыла алган жоктор. Аксылыктар болсо 24 март 2005 болбойт эле да. Биз кыргыз эли эркиндикти жеңип алдык. Революция кылдык. Кан төгүлгөн жок. Мына жаманбы жакшыбы бир улуу ишке ашырдык. Мына ошондон кийин азыр бийликтегилер элди карап калды. Элдин оозун карайт. Ошол эле Атамбаев да элдин оозун караган, анан акыры карабай кетти, эмне болду? Башка бийликтер да карап келген. Азыркы бийликте мына коомдук пикир чыкса, пикет, митинг чыкса, элдин пикири менен өзгө эсептешип көп нерсени токтотуп коюп атпайбы? Ошон үчүн Аксынын эмесинен жыйынтык чыгарышыбыз керек. Ошол өлгөн балдардын, Шерал Назаркуловдун төгүлгөн каны бекерге кетпеш керек. Биз ошондон жыйынтык чыгарышыбыз керек. Кеп ошондо, кеп кимдин кандай эмгеги бар, ал кызыкчылык эмес. Мисалы мен аны мен эч кимден талап кылбайм. Эл өзү баа берет. Ушул жерде бизде мына Алыбек Акунов деген мыкты тарыхчы, саясаттануучубуз бар. Ошол Аксы окуясы боюнча аябай жакшы изилдеп өзүнүн тарыхын жазды.
аны биз дагы карап бердик, и ошол жерде көп нерселер айтылды. Анан туура Аксы окуясындагы ага чейин Азымбек Бекназаровдун камалышы бул ага шылтоо болуп кетти. Ага чейин себептери жанакы үзөңгө кууш, ага чейинки үй бүлөлүк башкаруу, адилетсиздик, Кыргызстандагы кен байлыктардын баардыгын талап тоноо, чет өлкөлүк компанияларга берүү, булардын баары Акаевдин ошол башкаруу системасындагы эң бир чыккынчылык катары кароого болот. И бүгүнкү күндө кээде Акаевди актаган, жактаган, Кыргызстанга келсин, аны качанга чейин Москвада алып жүрө беребиз деген пикирлер да кетип атат. Бирок Аксы окуясы үчүн, ушул мына Кумтөрдү сентябрга өткөрүп бергендик үчүн, анан дагы үй бүлөлүк тоталитардык системаны түзүп, Кыргызстандын кен байлыктарын талатып тоноткондук үчүн аны кечирүү таптакыр мүмкүн эмес. Ошондой эле ошол Аксы окуясындагы ушундай бир Азымбек Бекназаровдун камалышынан бир сабак алыш керек деген нерселер бу жерде жакшы айтылып атат. Бирок Кумтөргө каршы чыгып, Кумтөрдү жалпы кыргыз элине кызмат кылсын деп, Кумтөрдөгү экологиялык чоң бир апатты катастрофаны айтып чыккан мына Садыр Жапаров деле бүгүн абакта отурат. Бул деле айрым жактарынан ошол үндөштүгү бар. Ошон үчүн ар убакта ошол адилеттүүлүк үчүн өткөн тарыхтан биз дайыма сабак алып турушубуз керек. Мисалы агай тарыхты ким жазыш керек дегенди айтып атпайбы? Мисалы сиз жазсаңыз, сиз дагы азаттыкты жетектеп турган, сиз дагы тийиштигиңиз бар да. Сиз дагы өзүңүздүн фамилияңызды көбүрөөк кошуп коюшуңуз, мындай алып караганда, логикалык жактан алып караганда биз жазбай, Албек Акунов жазды да атайын. Бул тарых дагы 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин, мүмкүн 50 жылдан кийин бүгүнкү ошого тийиштиги бар адамдар такыр бул дүйнөдө калбайт да. Алардын неберелери дагы калбай калышы мүмкүн да, дагы бир канча бир жылдан кийин. Ошондо бүгүнкү айтылып аткан тарых, бүгүнкү ушул окуя боюнча бүгүнкү жагдайлар айтылып атпайбы? Акаевди, андан кийин Бакиевди иштеди деп. Ушулардын баары өзгөрүп, чыныгы балким ошол жылдарга алып берилет дегенге кандай карайсыз? Эми тарыхтын күчү, өткөндүн күчү. Бул жанакы ата-бабалар баягы каргыш кылганда, анын 7-чи муунуна чейин баягы жетет деген бекерден сөз эмес. Тарых деген ошо 7-чи муунуна чейин сенин ата-бабаң ушинтип элге ок аттырган. Сенин ата-бабаң ошентип өлкөнү ушундай бир кыйынчылык абалга туш кылган. Сенин ата-бабаң, ушундай бир адилетсиз иштерге барган деген нерсени дайыма тарых эскертип, анан ошонун 7-чи муунуна чейин ал ошол атасы, бабасы каргышта калгандыгын эскертип жүргөн бул тарыхтан өтө чоң бир жазасы. Biz бүгүнкү күндө ошол тарыхтын жазасына көп көңүл бере албай жүрөбүз. Бирок эртеби кечпи тарыхтын жазасы кийинки муун ошол урпактарына ошондой бир башын көтөртпөй, сенин ата-бабаң ушундай болгон деп айтып жүргөн бул эң чоң катуу жаза. Ошон үчүн 40 жыл болобу, 50 жыл болобу, бул Аксы окуясы барган сайын баягы азыр адилеттүү жазылып, тарых жазылды. Барган сайын ошол жанакы ар бир деталдары айтылып, ошол ким күнөөлүү болгон, ким ошол тоталитардык бийликтин камчысын чапкан, ким ошол элге ок аттырган, ошонун ар бири барган сайын так аныкталып жазылып, ошонун 7-чи муунуна чейин ата-бабасы ушундай бир мамлекетке ушунчалык кыянаттык иш кылган, элге кыянаттык иш кылган айтып эскертип тургандыгынын өзү бул тарыхтын оор жазасы болот. Тарыхты ошон үчүн окутат. Тарых ошон үчүн бул элдин эсине дайыма эстетип, анан тарыхтан сабак алып туруу үчүн ушул тарыхтын өтө мааниси чоң да. Негизи баягы ошол кезде бийлик 2005 алмашкандан кийин ошол Акаевдин тушунда иштегендер, мисалы, кийинки бийлик менен иштешип кетип, баягы ошол себептен баягы көп адамдарга жазалар кыскарып кетти деген маалымат айтылат да. Бизде мисалы кайсы бир бийлик алмашканда баягы коррупциялык системаларда отурган адамдар ошол эле калып, анткени жаңыдан алып келген адамды башынан үйрөтүш керек, ал үйрөнүп калган даяр кадр да. Ошон үчүн аны эмне гана жаза кылбасын, ошол ордунда эле калтырып, аны пайдаланганга бийлик кызыктар болгон. Ошол себептен ошол Акаевдин бийлигиндеги ошол Аксы окуясына тийиштиги бар кадрлар ошол боюнча жылбай калды деген дагы пикирлерди айтып келишет да. Сиз ошого кошуласызбы? Эми алардын баардык жанакы буйрук бергендер эмес, жанакы андан кийинкилер эми арасында профессионал, өзүнүн ишин мыкты билгендер дагы бар. Бирок негизги эле
ушул сен Акаевдин мезгилинде иштедиң, сен Бакиевдин мезгилинде иштедиң, сен Атамбаевдин мезгилинде иштедиң деп ошол мезгилде бирок мамлекет үчүн иштегендер да бөлүп караш керек. Анан 2010-жылы жана иллюстрация мыйзамын кабыл алалы дагы ким буга чейин күнөөлүү ушундай бир иштерге аралашты, ошол мамлекеттик кызматтарга экинчи барбасын деген мына Топчубек Тургуналиевдин баягы демилгеси убактылуу өкмөт тарабынан мындай колдоого алынган эмес. Эгерде ошондой иллюстрациянын анык механизмдерин, эрежелерин бүт баардын мыйзамдаштырып койгондо, ошондо чыныгы күнөөлүүлөр кийинки бийликтин учурунда иштей албай калат болчу. Ал эми кээде таза адамдар, таза ушундай мамлекет үчүн деп күйгөн адамдар ошонун жазасын алып калат. Мисалы үчүн мына Элмирза Сатыбалдиев башкы прокурор болуп 2010-жылы 7-апрелге түнкү 12-ге чейин ошол жерде бийликтин баардык бутактарын өткөртүп берип, камалгандарды бошосун деп жүгүрүп жүргөн адам кийин мына 5 жыл түрмөдө отурду. Мына ушундайлардын баарын да караш керек. Себеби ал мамлекет үчүн күйгөн Элмирза Ракиевичтей мыкты инсандар да бар да. Алардын баардыгына башкача мамиле кылыш керек. Ошон үчүн бул жерде бийлик адилеттүү, таза адамдар менен иштесе, мындай бир оош кыйыштар болбойт да. Орунбек агай, негизи Акаевдин үй бүлөсү эми Кыргызстанда жок, алар качып кетти. Элдин баягы мындайча айтканда мындан өткөн аларга мекенинен куулгандан өткөн жаза жок да. Ал эми элдин көксөсү суубай жатышы, ошол Аксы окуясында мисалы жакындарын жоготкондор кийинкиге чейин айтып келбейби? Мисалы мен көксөм сууган жок, тиги максатка жеткен жокпуз биз депчи. Ушул элдин көксөсү суубай жатышы түздөн түз кайсыдан улам деп ойлойсуз? Эми чынын айтып коеюн, мен дагы патриот катары эмеге Москвага барып, ошо Акаевка жолугам деп атайын бардым. Аны өзүмдү тарттырып жүргөн эмен бар, видеом бар. Ломоносов университетинин механика факультетинде сабак берет дегенден Кыскараак айтсаңыз, убактыбыз чектелип болуп атат. Ошол жака барып, анан үйүн билип, ошо жашап аткан жерине дери барып, атайын кароочусуна кирип жазылдырып, ушундай семья келиптир, кабыл алып коесуз десе, фамилиямды окуп туруп, анан мындай инсандарды күткөн эмесмин дебеди. Бул эмнени айтат? Бул ошо мени жеке таанагандыгын айтат. Себеби чек ара аскер ардагери катары ошол Акаевдин учурунда көбүрөөк нерсени айтып койсом керек, ошон үчүн эстеп калган болуш керек. Эми бул алыс жерде жүргөн, бул келечеги жок адамдай, кереги жок адамдай болуп калып атат да. Кача биз сыйлашыбыз керек эле биздин биринчи президентибизде. Өзү ошондой тоталитарный түзүп алган, өлкөнү түзүп алгандан кийин өзү күнөөлөп атат да, өзү касканорго өзү түшүп атат. Анан эми бул эл кандай баалайт эле деп атпайсыздарбы? Эл баалайт, эгерде ага ошо саясий баасым берсек, ошого эл ынанып калат, ошондо баалайт. Анан андай бере албасак, ал тиякта канчалык жакшы жасайбы, жаман жасайбы, бул өтө оор нерсе. Өзүңүн өлкөңүн, өзүң жериңен артык эмне бар? Кандай куугунтук, кандай окуялар болуп атат, өзүңөр көрбөдүңөрбү? Ошон үчүн айтар элек, акыйкаттык орномоюнча мындай окуялар боло берет. Ошондой болтурбаш үчүн ар бир келген бийлик өзү акыйкат бийлик болсо, эл ишенет, анан эл менен бийликтин ортосунда ажырым токтойт. Рахмат чоң. Биздин эфирибиз жыйынтылып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул 2002-жылы ушул күнү 17 мартта болгон Аксы окуясына кайрылдык. Аксы окуясында мына ушул кандай элдин баягы тарыхый бурулуш болгон ушул маселеге бүгүнкү студиябызга келген коноктор токтолуп беришти. Сиздерге кенен терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.